30 жылдан бeri базарларды ээлеп отурган базар ээлери өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет. Ээлери, директорлор улам алмашып, өз билгендей арендаларды көтөрүп койчу эле бизге. Менчик болгондуктан бизге аренданы каалашынча койчу эле. Өкмөткө өткөнү биз үчүн жакшы болуп атат. Баягы эле арендаларды арзандатып болгону үчүн эл үчүн эле 700дөн коюп берди. Коркутуп, үркүтүп, мурун караганда жоюлуп, азыр кыйла жакшы болуп калды. Мүмкүн балдар күн түндө иште бар жоо жакшы азыр. Мамлекеттин талабы экен кайтарылсын деди. Биз саясатка каршы эмеспиз. Акыркы мезгилде УКМК тарабынан мурда жеке колдорго мыйзамсыз өтүп кеткен базарлар четинен мамлекетке кайтарылууда. Алардын катарында Өзгөн районундагы дээрлик 1,5 миллиард сомду чапчыган 5 гектар аянт ээлеген Улуу Жибек жолу Дүң базары бүгүнкү күндө мамлекеттин эсебине толугу менен өттү. Кезинде мамлекеттик базар куруу максатында бөлүнгөн Прогресс айылындагы 14 гектар жер тилкен 20 жыл жеке менчик ээлеринин колунда болду. Базар болсо Бишкектеги Дордойдун филиалы катары пайдаланылып турган. Биздин президентибиз Садыр Жапаров баш болгон, Камчыбек Кылдышаевич баш болгон ушулардын саясаты менен иш жакшы жолго түшүп атат негизичи. Ошолордун саясаты менен бүгүнкү күндө УКМКдагы прокуратурада бизге аябай жакшы жардам беришти. Өздөрүнүн болгон күчтөрүн жумшашты, күнү түнү биз менен кошо жүрүп иштешти. Бүт документтердин баардыгын тактап, мыйзамдуулугун аныктап, ошол адилеттүүлүк менен бийликтин адилеттүүлүк менен иштегенин натыйжасында бүгүн ушул нерсеге жетип калабыз. Буга чейин Дүң базарга бир эле адам ээлик кылып, өз билемдик менен иш жүргүзүлгөн. Ижарачылар келишими жок эле талап кылынган сумманы төлөөгө мажбур болушкан. Мамлекетке өткөндөн бери контейнер ээлери менен келишимдер түзүлүп, төлөмдөр банк аркылуу аткарылууда. Коопсуздук маселелери жолго коюлуп, тиешелүү шарттар түзүлүп жатканы маалымдалат. Мамлекетке өткөнүнө байланыштуу аябай жакшы болду. Биз чек менен 700дөн чегерди. Жер акыбызды мамлекеттик мына РСК банкка төгүп атабыз. 2 квитанцияларыбызды алып келип, законный түрдө мына директорге администрацияга неме кылып, өткөрүп бүт. Документальный болуп атат бардык. Буга чейин талаштар аябай көп болду. Бул акча маселесинде болду. Азыркы өкмөтүбүздүн мыйзамдарына таянып, биздин жетекчилер азыр жакшына кылып, бардыгын банкка төгөбүз, төккөн акчаларыбыз, арендаларыбызды төгөп, ай сайып иштетип атабыз. Азыр бул жердин шарты өтө жакшы. Пожарный ход дейбизби? Мына пожарный ходдор ачык, бемарал кирсе болот. Өкмөткө өткөнү биз үчүн жакшы болуп атат. Баягы эле арендаларды арзандатып болгону үчүн эл үчүн эле 700дөн коюп берди. Анан чындыгында жакшы соода болуп кетсе, Кудай кааласа, жакшы. Биз да ошо күндөрдү күтүп атабыз. Биздин келген мына директор, администратор балдарыбыз баары жакшы иштеп атат, ишти алдыга жылдырып атышат. Ал эми 14 гектардын 9 гектары чекесинен кертилип отуруп, 27 мамлекеттик акты түзүлүп, жеке менчикте болчу. Учурда бардык келишимдер жокко чыгып, жер тилке мамлекетке алынды. Эми Өзгөн шаарындагы борбордук базарды мына ушул жайга көчүрүү талап отурат. Бирок анда кандайдыр бир туура эмес максаттарда пайдаланышып, 2 сотиктен, 3 сотиктен кылып туруп, бир көп адамдарга сатып ийген. Бүгүнкү күндө биз тактаганда 26 кусакты берилип тур. 9 гектар ишкенчи. Ошонун айынан баягы мыйзамдуу болбой калганын айынан ошол мына 20 жылдан бери базарда түшкөн жок ал жака. Бул жерде бирөөлөр эле менчиктештиришип, контейнер коюшуп, кайра контейнер элге сатышып, анан кийин пландаштырышып, ушундай болуп иштеп келген. Карапайым элдерди тартипке келип, коркутуп, үркүтүп, мурун караганда жоюлуп, азыр кыйла жакшы болуп калды. Мүмкүн балдар күн түндө иште бар жоо жакшы азыр. Эмкисине ушул базардын территориясына мына машина тарабына пробка сурап колдат. Эми Кудай кааласа өздүк алган жерлерди базарды Кудай кааласа ошол жака көчүрүп берсе, анан мына базардын пробкалары ачылып жакшы болуп калат мындан ары дагы. Мындан сырткары Өзгөн шаарынын аймагындагы Азнабакиев атындагы борбордук стадиондун орто коргон сейил багынан бир Азнабакиев паркындагы 2 объекти жеке менчикке мыйзамсыз берилгени аныкталган. Аталган участоктор 2003-2005 жылдары жеке колдорго өткөн. Бүгүнкү күндө жер тилкелеринин жана чайкананын ээлери менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө келтирилген зыяндын ордун толтуруу катары аталган объектилерди ыктыярдуу түрдө мамлекеттин балансына өткөрүүгө жетишилген. Ушул Өзгөн шаарынын аймагында 2 чоң парк бар, Орто Коргон жана Азнабакиев. Ошол жерде дагы 3 участок жеке менчикке чыгып кеткен да. Кайра эле ошол УКМКнын кызматкерлери тарабынан ал жерде ошол участоктун ээлери менен сүйлөшүлүп, аларды өз каалоосу менен мамлекетке өткөзүп берип, ал жердагы ошол
жер участактын баасы 42 миллионго чейин бааланып жатат да. Ошого окшогон мынакей районубузда чоң суммадагы акча каражаттары мамлекетке төлөнүп, чоң суммадагы тиги мекемелер, жерлер участактары кайра мамлекетке өтүп жатат. Зданияның эге хозяин болгонмун. Анан ушул күнгү демеге карата мамлекеттин талап экен кайтарылсын деди. Биз саясатка каршы эмеспиз. Өз ыктыярыбыз менен өткөрүп бердик. Анан кайра арендага алып, анан иштетип гүлдөтүп атабыз. Союз таркагандан бери мыйзамсыз, мыйзамдууда бир нече жерлер жеке колдоруга өтүп кеткен. Өзгөн райондук администрациясы УКМК менен биргеликте жеке жактарга мыйзамсыз берилип кеткен мамлекеттик объектилерди аныктап, мамлекетке кайтарып алуу ишин мындан ары дагы улантат. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Өзгөн.